2022-жылдын ноябрь айында Кызылкыя шаарынын туулган күнүнө карата Гүлдөр композициясы аттуу конкурс оюштурулган. Бул конкурска жалпы билим берүү мекемелери катышты. Гүлдөр композициясында катышуучулар Кызылкыянын тарыхын камтышкан. Ошондой эле Кыргызстандын 7 миллионунчу жараны болуп төрөлгөн жакшылыктын урматына дагы өзүнчө көргөзмөлөрдү жасап чыгышкан. Кыргызымдын коттуу жери Кызылкыя аталган. Кылымаша жашаса да гүл королуп жашарган канчалаган кесипкөйлөр мээнетизин аркалап кыз уландар ушул жерден бабалардан аталган. Ушул жерде шахтерлордун бейпил турмуш көксөөсү, ушул жерде дарыгердин эл соолугун эңсөөсү, ушул жерде мугалимдин муундар үчүн жан үрөп таалим, билим, тарбиянын коломтосун түптөөсү. Бул калаада Кыргызстандын кыраандары билинген. Согуштан соң тынчтык тилеп өчкөнмүдө тирилген Кызылкыя Кыргызстанга да бир үмүт шам жакты, жакшылыктын багы менен элбиз 7 миллион.